Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөлүк калктын географиясы, калктын санынын көбөйүшү. Демек, үй тапшырма. Окуу китебинин 62-71 беттеги калктын саны жана көбөйүшү менен таанышып жатабыз деген текстти окуңуз жана тапшырманы Я класста аткарыңыз. Бүгүнкү сабактын максаты жердин калкы, көбөйүүнүн түрлөрү, калктын көбөйүү ар кандай деңгээлдеги өлкөлөрдөгү демографиялык саясат жөнүндө жана жашоо узактыгы жөнүндө түшүнүк түзүү. Дүйнө калкынын динамикасынын мыйзам ченемдүүлүгүн аныктоо. Бул бүгүнкү сабактын максаты. Балдар, билимди актуалдаштыралы. Анын көлөмүн, табигый өсүшүн, жаш курагын жана жыныстык курамын изилдеген популяциянын көбөйүү мыйзамдарын илими кандай деп аталат? Туура балдар, демография деп аталат, туурабы? 21-кылымдын башында калктын саны канча адам болгон? Туура балдар, 7 миллиарддан ашык адам. Жер планетасы канча калкты тойгуза алат? Демек, балдар, бул суроолорго жооп бериш үчүн бүгүнкү сабакка кайрылалы. Сабактын темасы. Бүгүнкү сабактын планы. Калктын саны жана көбөйүшү. Калктын көбөйүшүнүн биринчи жана экинчи түрлөрү. Демографиялык саясат, демографиялык өтүү. Калктын сапаты. Демек, балдар, байкаңыздар, эмне көрүп жатабыз? Биз сиздер менен бул мамлекеттеги ар бир мамлекеттин калкынын саны боюнча көрсөтүлгөн картаны байкап жатабыз. Демек, 10 мамлекетке калкынын санынын көптүгү боюнча кайсы мамлекеттер кирет? Бул Кытай. Калкынын саны 1 миллиард 367 миллион 600 миң адам. Индия 1 миллиард 264 миллион 300 миң адам. АКШ мамлекети 320 миллион 100 адам. Индонезия 255 миллион 400 миң адам. Андан ары балдар Бразилия 203 миллион 700 миң. Андан тышкары 100 миллиондон көп калкынын саны бар бул Япония, Бангладеш, Филиппины, жана ошондой эле Нигерия, Россия, Пакистан, Мексика. Бул мамлекеттердин калкынын саны 100 миллиондон ашык. Биздин доордун башынан берки калктын динамикасы. Демек, биздин заманга чейинки 7000 жыл. Калктын болжомол саны 10 миллион адам. Биздин заманга чейинки 2000 жыл. Калктын болжолдуу саны 50 миллион адам. Калктын жылдык орточо өсүш темпи 0,3% түзгөн. Биздин доордун башталышы 230 миллион адам. Демек, калктын жылдык орточо өсүш темпи 0,1% түзгөн. 11-кылымдын башталышы 300 миллион адам. Демек, калктын жылдык орточо өсүш темпи 0,2% түзгөн. 16-кылымдын башталышы 440 миллион адам. Калктын жылдык орточо өсүшү 0,1% түзгөн. 17-кылымдын ортосу 550 миллион адам. Калктын жылдык орточо темпи өсүшү 0,3 түзгөн. 19-кылымдын башталышы 950 миллион адам. Көрүп атабыз, демек, акырындап темп менен калктын саны өсүп келип жатат. Калктын жылдык орточо өсүшү 0,5% түзгөн. Ал эми 20-кылымдын башталышында 1 миллиард 660 миллион адам түзгөн. Жылдын орточо өсүш темпи 9,8% түзгөн. Көрдүңүздөр балдар, аябай көп деңгээлде, чоң деңгээлде калктын саны бир заматта өстү. 20-кылымдын ортосу 2 миллиард 530 миллион адам түзгөн. 20-кылымдын аягы 6 миллиард адам түзгөн.
түзгөн. Калктын жылдык орточо өсүш темпи 1,5% түзгөн. 1950-2010 жылдардагы калктын дүйнөлүк өсүшү миллион. Демек, СССР жана ошондой эле КМШ өлкөлөрү 1950 жылы 180 миллион, 1960 жылы 214 миллион, 70 жылы 243 миллион, 80 жылы 266 миллион, 2010 жылы 278 миллион түзгөн. Демек, 60 жыл аралыгында калктын саны 180 миллиондон 278 миллионго көбөйгөн. Европа 392 миллиондон 530 миллионго көбөйгөн. Азия 1 миллиард 392 миллиондон 4 миллиард 1 миллион адамга көбөйгөн. Африка 220 миллион адамдан 1 миллиард 20 миллионго көбөйгөн. Ал эми Түндүк Америка 166 миллиондон 345 миллионго көбөйгөн. Латын Америкасы 164 миллиондон 590 миллионго көбөйгөн. Австралия жана Океания 13 миллиондон 37 миллионго көбөйгөн. Демек, бүт дүйнө 2 миллиард 527 миллиондон 6 миллиард 900 миллионго калктын саны 60 жыл аралыгында көбөйгөн. Демек, калктын санына байланыштуу көйгөйлөр. Бул азык-түлүк. Дүйнөнүн кээ бир региондорунда азык-түлүк жетишсиздиги, негизинен калктын өсүү темпи жогору болгон аймактарда. Дүйнө жүзү боюнча 500 миллион адам толук түрдө тамактанышкан жок. Рационалдуу эмес пайдалануудан улам жерлердин азайышы. Күйүүчү майды кесилишинин жана айдоо жерлеринин жаңы жерлеринин көбөйүшүнөн улам токойлордун кыйылышы. Айлана чөйрөнүн булганышы. Урбанизациянын натыйжасында ири шаарлардын айланасында таштанын төгүлүүчү жайлардын көп болушу. Суунун жетишсиздиги. Демек, бул негизги көйгөйлөр бул калктын санынын көбөйүшүнө байланыштуу келип чыккан. Калининградда төрөлгөн бала планетанын 7 миллиард тургунунун статусуна ээ болду. 2011 жылы 31 октябрында. Демек, табигый өсүш. Бул өлүмдүн санына караганда төрөлүүнүн санынын көп болушу. Башкача айтканда, белгилүү бир убакыт аралыгында төрөлгөндөр менен өлгөндөрдүн ортосундагы айырмачылык. Калктын табигый өсүшү. Балдар, бул таблицаны толтуруу үчүн атласын ачып, табигый өсүштү караңыздар, теманы 11 бет. Региондор. Демек, абдан чоң табигый өсүш. Бул 30 киши 1000 кишиге. Чоң табигый өсүш бул 20 киши 1000 кишиге. Орточо табигый өсүш бул 10 киши 1000 кишиге. Аз табигый өсүш бул 2ден 10 кишиге чейин 1000 кишиге. Жана өтө аз бул 2ден төмөн 1000 кишиге. Демек, кайсы региондор жана кайсы мамлекеттерди биз киргизе алабыз бул таблицага? Демек, абдан чоң табигый өсүш менен бул Африка региону, кайсы мамлекеттер? Нигерия, Кения, Зимбабве, Ливия. Чоң табигый өсүш менен бул Африка жана Азия региондору, бул Монголия, Филиппин, Бангладеш, Эфиопия, Египет. Орточо табигый өсүш менен бул Азия жана Латын Америка региондорун киргизсек болот. Бул Кытай, Индия, Турция, Куба жана Бразилия мамлекеттери. Эң аз табигый өсүштөр менен бул Европаны жана Түндүк Американы киргизүүгө болот. Бул Польша, Франция, Чехия, Великобритания мамлекеттери. Өтө аз бул Европа жана КМШ мамлекеттери. Венгрия, Германия, Болгария, Австрия, Италия жана Россия мамлекеттери. Өлүм. Минималдуу көрсөткүч жана максималдуу көрсөткүч. Атлас картасынын өлүм параграфын ачып, балдар 10 бетти ачсаңыздар. Демек, минималдуу көрсөткүчтөр өлүм боюнча. Бул Кувейт, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Оман мамлекеттеринде. Ал эми максималдуу көрсөткүчтөр, балдар, булар Борбордук Африка Республикасы, Гвинея, Гвинея-Бисау, Руанда жана Афганистан мамлекеттери. Минималдуу көрсөткүч төрөт боюнча жана максималдуу бул атластын картасын ачыңыздар, 10 бет төрөт
деген темада көрсөтүлгөн. Демек, минималдуу көрсөткүчтөр түрү боюнча бул Болгария, Латвия, Эстония, Германия, Испания жана Канада. Ал эми максималдуу көрсөткүчтөр бул Нигер, Мали, Буркина Фасо, Демократиялык Конго Республикасы жана Уганда. Бул мамлекеттеринде демек төрөлгөндөрдүн саны алда канча максималдуу дегенди билдирет. Төрөттүн төмөн болушун шарттаган бул социалдык экономикалык себептер. Жашоонун жогорку сапаты, шаардыктардын санынын жогорулашы, окууга сарпталган жылдардын өсүшү, аялдын статусунун өзгөрүшү, улгайган адамдардын үлүшүнүн өсүшү, улуттун улгайышы, согуштун, терроризмдердин кесепеттери, нике куруу курагынын жогорулашы. Төрөттүн төмөн болушун шарттаган социалдык экономикалык себептер. Бул жашоонун деңгээлинин төмөн болушу, айылдык жашоо образынын басымдуулук кылышы, көп балалуу үй бүлөлөрдү үндөгөн диний тажрыйбалар, эрте нике кыюу, медицинанын деңгээлинин өсүшү. Демек, көбөйүү бул табигый кыймыл. Бул адамзаттын муундарынын үзгүлтүксүз жаңылануусунун жана өзгөрүшүнүн камсыз кылган төрөттүн өлүмдүн процесстеринин жыйындысы. Демек, биринчи түр көбөйүүсү демографиялык кризис, демографиялык кыш же болбосо табигый өсүш 12% аз деген түшүндүрөт. Экинчи түргө бул демографиялык бум, демографиялык жаз жана табигый өсүштүн 12% жогору болгон. Калктын көбөйүүсүнүн түрлөрү. Демек, төрөт деңгээли көбөйүүсүнүн биринчи түрүнө же болбосо экинчи түрүнө карайбыз. Өлүм деңгээли, табигый өсүш темпи бул окуу китебинин 63-60 беттеги 3-4 пункттарды карасаңыздар болот. Кайсы мамлекеттерде тараган? Бул анализ сүрөт 10-67 бет. Экономикалык өнүгүүнүн региондорун жана деңгээлин жазып алыңыз. Балдардын үлүшү 67 беттеги 9 сүрөттү жана 11 сүрөттөгү диаграммадагы анализ. Улгайган адамдардын үлүшү жана демографиялык саясат эмнеге багытталган? Демек, балдар, демографиялык саясат бул административдик, экономикалык, үгүттөө жана башка иш-чаралардын тутуму жана анын жардамы менен мамлекет калктын табигый кыймылына биринчи кезекте төрөлүү коэффициентин өзү каалаган багытта таасир этет. Демек, бул табигый өсүштү жогорулатуу же болбосо төмөндөтүү бул мамлекет тарабынан өз каалаган багытка таасир этиши. Демек, өлкөлөрдөгү калктын саясаты көбөйтүүнүн биринчи түрү бул жаңы үйлөнгөндө бир жолу берилүүчү насыя. Ар бир балага туулгандык үчүн жөлөк пулдун берилиши. Балдарга ай сайын берилүүчү жөлөк пул же болбосо акы төлөнүүчү отпуск. Демек, бул мамлекеттерде калктын санынын аздыгы, калктын негизги даражасы бул улгайышы. Булар табигый өсүштү көбөйтүү үчүн сиз эгерде бала төрөсөңүз, биз ар дайым мамлекет сизди колдойт деген ураан менен келген мамлекеттер. Бул мисалы Россия мамлекетин алсак болот. Көбөйүүнүн экинчи түрү бул үй бүлөнү пландаштыруунун улуттук программасынын кабыл алынышы. Нике кыюунун курагын жогоруланышы. Калкты ыктыярдуу түрдө стерилдөө. Саясий уран биз экөөбүз, бизге экөө деген. Бул мамлекеттерде калктын саны аябай көп болгондуктан булар азайтуу саясатын жүргүзүп жатышат. Бул үй бүлөнү пландап жатат. Демек, эгерде бул үй бүлөдө 2 бала болсо, демек бул бакыттуу үй бүлө дегенди билдирет деген ураан менен чыккандар. Эгерде ыктыярдуу стерилдесеңиздер, сиздерде балаңыз азаят. Калктын санынын, демек, оптималдоого жардам бересиз деген ураандар. Демек, бул мамлекеттер мисалы Кытай, Индия мамлекеттери. Жашоо узактыгы. Римдиктер орто эсеп менен 22 жыл жашаган. Фараон Рамзес II
70 жылдай жашаган. Анын падышалыгында ошол мезгилде мурунку фараондун тушунда жашаган адамдар болгон эмес. Мисирликтер болсо фараон өлбөс деп эсептешкен. 12-13 кылымдарда 46 жашка жеткен адамдар аз болгон. 18 кылымда 30 жылдык чекке жеткен. 70 жылдарда Швецияда 20 кылымдын узактыгы 71-75 жашты, ал эми Пакистанда 35 жашты түзгөн. Демек, балдар, байкаңыздар, жашоонун узактыгы эмнеден көз каранды? Эмне үчүн ар бир региондо жашоонун узактыгы ар кандай? Биологиялык, тукум куучу өзгөчөлүктөрүнө жана тамактануу шарттарына, жашоосуна, ишине жараша болот. Жылдарды саны менен эсептелет. Демек, жашоонун узактыгы бул ыктымалдык теориясына негизделген эсептөөлөрдүн жардамы менен аныкталган калктын күтүлүп жаткан жашоо узактыгы. 68-беттеги окуу таблицасына талдоо жүргүзүңүз. Жашоонун узактыгы менен жашоо сапатынын ортосундагы байланыш жөнүндө корутунду чыгарыңыз. Эмне үчүн, балдар, өнүккөн мамлекеттерде жашоо деңгээли, жашоо узактыгы узунураак болот? Салыштырмалуу, мисалы, өнүгүп келе жаткан же артта калган мамлекеттерге салыштырмалуу. Демек, өнүккөн мамлекеттерде медицина өнүккөн. Туурабы, балдар? Жашоо шарттары аябай жакшы. Гигиена. Демек, ал жерде жашоо шарттары жакшы болгондуктан адамдын жашоосу дагы узарып жатат. Демек, балдар, келгиле, алган билимди жыйынтыктайлы, бышыктайлы. Жаш курактык жана жыныстык пирамидасы боюнча популяциянын көбөйүү түрүн аныктаңыз. Кайсынысы, балдар, туура келет? Биринчисиби же экинчисиби? Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө эмне үчүн төрөлүү деңгээли туруктуу бойдон калууда? Калкы аз жана жер иштетүүнүн запасы чоң, орточо өнүккөн өлкө үчүн кандай демографиялык саясатты сунуштайт элеңиз? Өнүгүү деңгээли төмөн, калктын жыштыгы жогору, айдоо аянттары чектелген өлкөлөрдүн өкмөтүнө кандай демографиялык саясатты сунуштайт элеңиз? Демек, балдар, суроого жооп беребиз. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө эмне үчүн төрөлүү деңгээли туруктуу бойдон калууда? Биринчиден, балдар, бул өлкөлөр өнүгүп келе жатат. Алар эми гана калыптанып, саясий жактан, экономикалык жана ошондой эле социалдык жактан калыптанып келе жатышат. Ошондуктан булар өз күчүн бул мамлекетти өнүктүрүүгө жана ошондой эле бул мамлекеттерде аял киши дагы иштегендиктен төрөлүү деңгээли туруктуу бойдон калды. Калкы аз жана жер иштетүүнүн запасы чоң, орточо өнүккөн өлкөлөр үчүн кандай демографиялык саясат? Демек, булардын калкы аз, бирок жер иштетүү запасы чоң болгондуктан, бул демек калктын санын көбөйтүүчү демографиялык саясатты сунуштаса болот. Туурабы, балдар? Өнүгүү деңгээли төмөн, калктын